Бирок кээ мына орусча айтканда жумот деп коюп, ушундайлар да болду. Бир маска менен чыгып кеткендер болду карантинде. Келин айтат дейт. Билбейм, күйөөм менен отурсам эле ыйлагым келе берет. Рахмат. Даваттан келгенден калп айтканга болбойт экен деп атат. Меники деле силердикине окшогон айбан деп атат. Эгерде биз ошондой кепшей турган болуп жаралып калган болсок, анда ойлойм, биздин кыргыздын чоңдору дайым эле кепшеп жүрөт болуш керек деп. Тез апасы айтатмыш, болбойт, мен муну атасын жакшы билем. Айын барса, достору сурайт имиш, Бишкек кандай экен десе, Бишкек чөткү экен. Болгону суу маселеси жаман экен. Бассаң эле алып кетет экен, ичсең ичпесең жетишпей калды. Биз ошон үчүн кыргыз конок бейлел экенбиз. Дайыма коногубуздан жаспайлы, кыргыздар жашай берсин. Кечеги өтүп кеткен 8 март урматтуу апалар, жеңелер майрамыңыздар менен март айы баары майрам, март айындагы майрамдар куттуу болсун. Мен эми башынан баштап айтып баштай берейин. Мына былтыр концерт коюшубуз керек эле. 30га чыкканымда коем биринчи кудул концертим деп ниет кылгам, жараткан Алла ниетин берет экен. Болгону мен карантин болорун билбей ниет кылып отурмун. Былтыр карантин болуп калып, быйыл коюп атабыз. Мына карантинден аман эсен чыгып алдык, оруудан сакаялы. Карантин аябай кызык болду мага. 5 ай үйдө. Бул шашма кишилер үйдө отурган жаман экен. Бул сабырдууларга жакшы эле болду. 5 ай үйдө. 3 балам бар, аялым 4-үнчү баласы болуп алгансың. Тамак жеп атсаң төкпөй же деп коет. Карантинде ар түркүн кызык окуялар болду. Кол ачык берешендер мына аябай берди. Бирок кээ мына орусча айтканда жумот деп коюп, ушундайлар да болду. Бир маска менен чыгып кеткендер болду карантинде. Бир маска. Саргайып кеткен. Кызарып, үзүлүп калган жиптери. Ар түркүн болду мына. Бирок карантинден мына чыгып, азыр Кудай буйрса жакшы жолугушуп атабыз. О эжелер отургузуп алыңыздар мына. Орду менен отургузуп аткан ушул эжелерге да рахмат мына. 30-40 жылдан бери иштешет. Булар көнүп калган, үйүндө да жөн жүрбөйт. Үйүнө конок барсаң, кудаларды партерге отургузат. Кичинекей балдар чыккыла балконго дейт. Көнүп калган, отургузуп алыңыздар, жайгашыңыздар. Биз кыргыздын өзгөчөлүк жери, кыргыз бир болушубуз керек экен. Ана мына кыргыздар азыр эч нерсеге таң калбай калдык. Кыйын балдар чыгып атса да таң калбай калдык. Бирок кыргыздын чемпион кыздарына бардыгыбыз ыраазы болдук, Бардыгыбыз мынакей. Айсулуу, Мээрим мына. Аял заты машина айдаганды үйрөндү, чемпион болгонду да үйрөндү. Мен ойлойм, келечекте Жамиля, Жазгүл, Сайкал, Айгүл, Мээрим балбандардын аттарын атып атып. Биз жүрсөк ошол жерде. Эркин бар бекен, эркин. Эркин жок. Балбан болуп атат. Аял затына машина айдаганды үйрөтүп койгонго эркектер биз эмебиз. Себепкербиз. Тойго барганда ичкенде аялым айдап алат. Деп отуруп, булар соолукканда бербей коюп атат. Эрте менен сайдыкка тургандан ээрнип, эркектер жалпы келебиз. Аялыбызга берип коюп, ошо менен бербей коюп атат. Бардыгына өзүбүз себепкербиз. Бирок аял заты менен үйдөгү эле бир нерселерге салыштырып көрсөм, аял заты үйдө колдонгон эле кичинекей пиала болот экенсиздер, пиала. Биз чайнек болот экенбиз. Чайнек. Эркектер үй бүлө бага чайнек. Бирок байкасаңыздар, пиала келатканда чайнек дайыма жүгүнүп турат ийилип. Карачы, жеңелер сүйүнүп калды. Чайнек агаларды жүгүндүрөбүз деп. Булар билбейт да чайнектин канча пиаласы бар экен.
жеңеміз аябай қатты майрамдап келіп, түнде башы ауырып, күйеуісіне жаным су алып келіп берші десе, күйеуісі жат, қыш-қашымен миың шұқу оламaz десе, аял айтатымыш, қыш-қашқа шықсаң су ала келші деп. Bir жігіт Россияға барып айбай іштеп, үйіне айтпай, розыгрыш қылып келе тұрған болып тұр. Үйіне келселе, аялы жоқ. Балдар отырады. Апаңар қақта. Диско клубқа кеткен. Баяғы байкем диско клубқа барып, біреуге 1000 рубль беріп, бұл жерде мен аялым бар, шықыр беріп қойшы. Баяғы киребеле чықырған кеткен жігіт бір аялды чашынан ұрлап сүйелеп көлігі машинаға отырғызса, теге бұл менің аялым емес, бұл менікі азыр сенікін алып шығам деп отыр. Молодец, өмірлі болсын, рахмат. Рахмат. Швейцарияда оқып кел, Португалияда оқып кел, Сингапурда оқып кел. Маға десе Бишкек тоқу. Ең негізгізе жақсы адам болсын. Bir ағауыз түнді айбай құрсақ ашып келіп, кухняны қарайды. Еш нәрсе жоқ. Кастрюльканы ашады, еш нәрсе жоқ. Жиені келіп аялын. Тұр. Мен не жейін? Жеңемдағы қолы қарға екен ішіне. Жиені келіп тұр. Итак, мені жеп түттің. Мені. Десе баяу күйеуіз айтатымыш, маға майлу жегенге болмайды. Мына Рахман Разықов ұстатымыз бізді сақта қалып келгенде, антракт мекенін білбей келгенбіз. Ұшы филармонияда концерт алып барып қалып, концерт алып барып отқанда біреу айтып қалды, антракт деді. İçimen oyladım, бұл антракт деген, по-моему, реп айтат оқшайды. Реп сахнаға шығып келіп, сіздердің дүркөген қолшағыңыздар менен сахнада антракт. Десем, ешкім жоқ. Антракт айтып қол. Мына антрактты білбей келді келе, бүгін үшінді алдыңыздарға шығып отырамыз. Ол гүлдің ерге тұра емес қойып болдым ғой, мен мұрын сахнаға шығып гүл алып көрген емеспін. Бері қарат қойып қойын, Бері қарат қойып қойын, неше. Сізді қарап отырдың үш гүлі мұна кел. Аял затын дайыма мақтап тұршуыз керек екен. Bir жігіт ұшында келіншегі мақташкен, сен сұлусың, сен ажарлысың, оқмошсың деп мақтап, жүрегіне иман келіп жаратқан Алладан. 3 күн дават қорып келелі, аялым мақтабай қалып тұр. Анан келіншегі, жаным, сен мені айбай мақташың келе қом, неге мақтабай қалдың? Десе күйесі ментіп қот дейді. Даваттан келгеннен қалып айтқанға болбайды екен деп қот дейді. Жалған сөз үшін болса да мақтап тұрыш керек екен. Бірақ аяз затыдағы еркектерді мақтап тұрса, жігіттер елберіп тұрады. Үш жеңем өздерін күйелерін мақтап тұр. Bir жеңем айтып тұр. Емен менің күйем көкжал. Ешік açılғанда білем, көкжал келді. Дезе екіншісі айтып тұр, менікі да жөн күйе емес. Менікі арыстан деп тұр, арыстан. Шындай айбатты. Дезе үшінші жеңем жоғышырақ оқшайды. Мақтанбай отыр, сен емне мақтанбайсың? Дезе менікі деле сілердікін оқшаған айбан деп қот дейді. Айбай сүрді. Қырғызға тамаша тартулап, қырғызды күлдірішті қиын. Себебі қырғыздар күшті сөздерге күлішеді. Bir жігіт бар кен, пияз тураған. Пияз турап іштейді. Біреу үйленсел аялдары кетіп қалып өткен. Пияздың жытына чыдабай. 2 жол үйленген екен, 2 өндетен аялды кетіп қалып. Анан бір молда барыптыр. Молда ке, адал іш қылам, пияз турайын. Үйленсем еле. Аялдарым кетіп қалып атады. Десе молда, саған жит білбеген аял керек екен.
деп жит билбеген аял алып берсе, ал дагы бир жумадан кийин кетип калыптыр. Ана молда барып сураптыр: "Эй келин, сен жит билчү эмес элең го?" Десе, келин айтат дейт: "Билбейм, күйөөм менен отурсам эле ыйлагым келе берет." Рахмат. Рахмат. Мына могу тартып аткан жигитти караңызчы. Бул өтө чоң иш кылып атат. Бул кыргыз кудулун дүйнөгө таанылган деген жигиттердин бири, Улук деген оператор. Эми өтүп калды, ушу жөнүндө сүйлөп кетейин, барыңыздар көңүлүңүздөр бурулуп калды. Мына азыр клиптер башкача. Мурда клиптерди билесиздерби? Муктар Атаналиевдин Ак толкундар деген бир клиби бар. 4 эле киши тарткан. Шопур ал түшкөн эмес клипке. Камерачы ана Муктар Атаналиевдин жанында бир кыз болду. Ыр башталат. Арзумду кимге айтсам толкундарга дегенде Муктар ака сууга бутун салат көлгө. Көктөгү арзумду кимге айтсам толкундарга дегенде бир кыз басып баратып минтип коет. Анан кайрымасы келет. Ак толкундар дегенде көлдүн үстүн тартат, каргалар учуп атат, чымчыктар кетип атат. Болду, клип кылып туруп эле бизге берип койгон. Азыр башым айланып, аэропорт самолет конуп аткан, кагышып аткан, ыйлап аткан, мындай шырт клипти бүтүрүп коюп атат мына. Бирок биригип кылган иш кыйын экен. Ушу клип тарткан кыргыз ырчылар менен да сыймыктанып коюшубуз керек. Себеби биздин кыргыздын ырчыларынын ырларын көрүп атасыздар. Кимдер гана ырдабай жатат. Биздин кыргыздын оончулары мыкты чыгып атат. Бирок азыркы заманда ырга караганда ырчы көп болуп кетиптир. Бир экиге бөлүп ырдап атат. Аке, эми сиз аксакалсыз, башын ырдаңыз, башын. Кайрыласыз, мен ырдайын, мен окугам, опера балет окугам, кайрыласыз. Ырга караганда жакшылар да чыксын мына. Концертти баштап кеткен Обончу, Тотомидин, Кубаныч Сатаевдин байкелери болуп, ошолорго дагы чоң ийгилик. Жараткан Аллага шүгүр. Бизде ашказаныбызды тамак жеп эле ошол кезде сиңире турган жаратып койгон. Тамакты жейбиз, ошол кезде сиңиребиз. А кокус бизди уйлардын, жегир койлордун, жаныбарлардын ашказанын окшош кылып жеп, анан 2 сааттан кийин сиңире турган кылып койсом эмне болот эле? Кепшеп. Элестетиңиздер, азыр сиздер концертке тамак ичип келген болот элеңиздер. Ушул жерде отурганыңызда Олкондогулар. Тойдо экинчи антракта элдин бардыгы кепшеп калган. Бир ырчыга чалып, "Ала, ырдап берип коесузбу?" Мен 1 саат мурун тамак ичип албадым, кепшеп аттым эле дедим. Эгерде биз ошондой кепшей турган болуп жаралып калган болсок, анда ойлойм, биздин кыргыздын чоңдору дайым эле кепшеп жүрөт болуш керек деп. Taap kezer atası ушундай санжыраны билген, салтты билген укмуш кишкен. Кайерден болот? Атасы ким, апасы ким деп сурап берет экен. Апасы болбойт. Не болбойт ата? Мен анын апасын жакшы билем. Дагы бир кыз таап келип, ата ушул кызга үйлөнөйүн деп атам. Десе атасы айтат дейт, жок болбойт. Неге ата? Мен муну апасын жакшы билем. Баягы бала тажап кетип, эч атасын тааныбаган шаардан бир кыз апарылган экен. Атасы мына мунун болот, апаң апар. Десе апасы айтат эмиш, болбойт, мен муну атасын жакшы билем. Мына кыргыздар самолетко эмелеп отуруп учуп баштады. Ошондо дагы
Biz başkaça samolyottарга uçup kaldık. Биздин самолетторго учканы баратканда сөзсүз түрдө токтоо болуп каласың. Ушундай болуп калды биздин самолеттор. Бир аксакал Лейлектен Бишкекке учуп калыптыр. Бир кулагы чалып калат экен, ичинде ремениңерди чечкиле таккыла деп сүйлөп бере берип, Бишкектин аэропортуна самолет коңгон эле элдин баары түшсө, баягы аксакал шыбыр-шыбыр кетти. Аксакал шыбыр-шыбыр кетти. Силер асманда кыйнадыңар, ремениңди чечип тактай берип. Жерге түштүм өзүм билем дейтимиш. Баягы аксакал Бишкекте жүрүп, небересин көрүп, бала бакырасын көрүп, кайрап кайтыптыр өзүнүн жерине. Кетип баратып, самолет кокустан катастрофка попал болуп калыптыр. Ордугу бир кол менен калыптыр. Лөтчүкчүлүк кечиресиздер. Мен 110 киши салышым керек эле, 111 киши салып алыптырмын. Бирөөңүздөр түшүп калыңыздар, калганыбыз аман эсен учуп кетели. Биз бардык эле аксакалды карайтыбыз. Аксакалдар туура болду. Өзүнүн бүттөлөрүн калды мен. Кел бир алакан жайып батып өргүлө. Ал менде бар ушул аксакал калмапты ошо. Баягы аксакал айылына барса достору сурайт имиш. Бишкек кандай экен десе, Бишкек чөткү экен. Болгону суу маселеси жаман экен. Бассаң эле алып кетет экен, ичсең ичпесең жетишпей калды. Аталар жөнүндө дагы сүйлөп отуралы, биздин ата-апалар жөнүндө. Бир шаардык абышка айылга тойго барып калып, байбичесинин оозун салфетка менен арчып, соктон коюп, сыйлап айылдын кемпирлери айнап суктаныптыр. Ой, чалды карачы. Шаардык экен. Десе айылдык бир абышка минтип коет дейт. Ал өзүнүкүн эстеп коет. Себеби биз кыргыздар өзүбүздүкүнө караганда бирөөнүкүн жакшы көрөбүз дайыма. Өзүбүзгө караганда. Үйүңдө бир семиз кой турган болсо, өзгөчө сойбойсуң. Бирөө келип калат. Жоңго бирөө келип калат. Бирөө келгенде соёсуң, койдун жилигин тиштегенде, о, мына рахат. Биз ошон үчүн кыргыз конок эл экенбиз. Дайыма коногубуздан жаспайлы, кыргыздар жашай берсин. Жаман көрбөйсүздөр, убакытта эмнеңдеп кетип өтүп алайын. Рахмат. Рахмат. Рахмат, апа. Эже, рахмат, көп жашаңыз. Аман, келе кой. Акырайыктен жөнөп акырайыктен. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Кайрадан сиздер менен эфирде Бөлтүр. Бул Таң калба программасы. Бүгүн бизде өзгөчө мырзалар конокто. Булар келечегин тактаган, максатын аныктаган, демократиялык заманды ашыгы менен аттаган мырзалар. Алар кимдер деп турсаңыздар, бүгүн биз сиздер менен 3 күйөө болуп барган мырзалар менен маек кылабыз. Анда эмесе бүгүн бизге конокко келген мырзалар менен тааныштырып кетейин. Азыркы учурда көптөгөн мекемелердин башчысы Кайманаты Нуке мырза. Жана ошондой эле алдыңкы бизнесмендердин бири Рыся мырза конокто. Нуке мырза. Эркектик катары сизге күч күйөө болуп барганыңыз намысыңызга тийген жокпу? Неге намысыма тийет? Эми бул тарыхта болбогон нерсе болуп атпайбы? Неге тийет? Атамдын алдына бир жылкы берди. Бир уй берди, 100 000 сом берди. Колума алтын саат тагышып, суусар тебетай кийгизип, 16 окшош Мерседес менен ортосунда лимузинге мени салып алып кетти. Кыздарды сөйкө салып алып кеткенде эле алып кеткен турбайбы? Дал өзү. Кетип баратып подружкалар мага тийишип, аяштын могунан качан шашлык жейбиз деп. Кымбат күйөө болуп турсуз. Өтө. Анан неге намысыма тийет азыр? Мына биз жакшынакай
Биздин ресторандагы да той болду да, ресторанда. Кадимкидей жанагы кызды алып келет го. Мени да алып келди. Ошондо кандай болуп калды? Сизде бала узатуу той болуп калабы? Бала узатуу, точно айттыңыз. Бала узатуу той болду экен. Бала узатуу. Той кандай өттү? Эми той болгон кыздарды түндүк менен киргизет, мени ат менен алып кирди. Биз сирктен бир атты алыптык, боз ат. Охо, эми сирктин аты экен, адамга көңгөн ат. Костюм-шымды кийип, балбычканы тагып отуруп алгам үстүнө. Кол эле жарашып калдыңыз. Ошомойдон жетелеген ойдон кирип барды эле, мага да ыр болду. Менин балам барабой деп бир кыз ырдап атыптыр. Бакытыңды таба кой, айдай балам, жан балам, кудаларга жага кой деп бая ырды укканда эле өзүмөн өзүм элбирип ыйлагым келип чыкса болобу? Анан бир куплет таштап едиңиз. Ыйлай берип, аттын түскүнүн тура эмес тартып берген экен, ат секирип келип тепти да. Кимди тепти кокуй? Тамаданы. Тамада ким эле? Борончу Кудай берген. Тийбей калды. Кудай сактап. Өтүп кетти. Эгер Рахман расып болгондо точно келмек. Балким. Анан ошентип той болду. Туугандарым чыгып сүйлөп, болгону кызыктай тос болуп калат экен кичинеме. Ошол жери айрым болуп атты. Тос айтканда. Эмне деген тостор айтылды? Эми балам барган жердин кудалардын огородун гүлдөткөн күйөө балдардан. Эч убакта кайнатаңдын көзүнчө жаман иштерди кылба, сөгүнгө. Кайнатаң барда сарайдын эшигин катуу жаппа. Анан баталары кабыл болуп атабы? Баталар кабыл болуп атат мына. Бир чоң эле мекеменин жетекчисимин. Күйөө болуп барган күнү 570 миң исте. Эртеси күнү 150 кишилик частный ишканага, менчик ишканага жетекчи кылды. Өтө эле кымбат күйөө болуптурсуз. Мен өзү жакын эле түшкөм ушу Бишкекке. 5 күн көйдү билесизби? 5 күн көйдү. Ошол жерге күйөө болгон мен. Ошол жака күйөө болуп бардыңызбы? Дал ошол жерге күйөө болгон. Болгону кайын журт менен деле бат эле көнүшүп кеттим. Кандай кабыл алышты кайын журтуңуз? Эми кайнатам иче деген өргүдү. Кудай сактап. Урдур өрөтүгөн колу ошосу эле. Кайненем кичине түзүгүрөөк. Жакшы мамиледесизби? Өтө жакшы мамиледебиз. Бирок жада 2 жылдан бери кайнатама көңүлүм алып баратат. Жашоодо кайнатады, бойлоп коем кеде. Рыся мырза, сиздин тоюңуз кандай болду? Муну мен айтып коеюн. Мени жанагы 16 окшош мерс лимузинге салып алып кетип атканда, бул мага күйөө жолдош болуп чыккан. Күйөө жолдош беле сизге? ЗАГСка чыккан. Ошол жерде мунун бир подружкасы жактырып калып, отурчу мен өзүм деле айтам аны. Бүгүн өзү айтып берет. Түнү менен ичирип, кара кулжага ачып кетиптир. Бул жагы өтө кызыктуу экен. Түптүз кетти кара кулжага ушуңойдон. Мен деген алага чыгып кетишти. Сизде алага чыгып кетиштиби? Алага чыгып кетишти кадимкидей эле. Ушул дос баламдын тоюнда ушундай жыргаган экенмин, ичкен экенмин. Эртең менен көзүмдү ачсам көшөгөнүн ичинде жатыптырмын. Мына кызык. Эркекмин да, үйлөнгөн экенмин деп ойлодум мен. Көзүмдү ачып шап турсам эле эркектер, байкелер, акелер, үкөлөр калпак алып келип башыма сала башташты. Сиз эркек катары качып кетүүгө аракет кылган жоксузбу? Кылдым, өтө сонун кылдым мен. Калпакты чечип ыргыттым дагы, көшөгөсүн айырып салдым. Мына качып чыгып кетейин дегенде атамдан улуу аксакал жатып алды босогого. Анан кыя албай калдым. Мен атамды деген сыйлайм мен. Атамды аттап кетмек турсун, сөзүнө өйдө карап сүйлөй алчу эмесмин. Аны атасын сыйлайм. Сыйлайм мен. Мына сыйга татыктуу балдар турбайсыздарбы? Эми бирок ала качып кеткендердин жашоосу болбой калат көпчүлүгү. Мунукун сураңызчы. Азыркы ала качып кеткен кыздар көпчүлүгү ажырашуу менен бүтүп атат. Сиздердики кандай? Биз деле ала качып кетели дейбиз. Биз деле ажырашып кетели дейбиз. Кудай сактасын. Ортодо сеники канча балаң бар? 2. Меники 3. Ошолорду таштап кантип кетип каласың? Байкуштардын көзү жалдырап турса, кетип каласың. Нуке мырзанын үйлөнүү тою абдан жакшы өтүптүр. Сиздердики кандай болду? Бизде үйлөнүү той болгон жок. Болгон жок. Бирок свадьбага желанияң барбы деп сурады жакшы эле.
Мен болбой койдум. Өзүңүз болду койдуңуз. Үйдөгүлөргө жардам бериш керек. Ата-энеми багыш керек. 4 тууганбыз. Ошол кичүүлөрдү окутуш керек. Бирок жаман болгон жок. Мен деле эртеси барган күнү Lexus миндим. Анан Дубайга эс алууга бардым. Бардык Азыр бизнесменмин. Бирок бул деле жакшы жерге түшкөн. Мунун кайнатасы намаз окуйт. Ыймандуу. Сиздикинде болуп ишпейт экен да. Жок, мунуку ишпейт, мунуку күзүк. Жакшы экен. Бир кездекте эптеп-септеп оокат кылып жүргөн мырзалар, азыр көрүнүктүү бизнесмендер, урматтуу көрүүчүлөр. Эркектерде сеп берүү салты кандай болот экен? Болду. Мага берди. Эмне сеп берилди? Кетмин, күрөп, мал сойгон канжар, балка, берди, эркекке керектүүнүн баарын берди, сеп берди. Себиңиз жакшы болду. Өтө сеп өтө жакшы болду. Буга деле берди болуш керек. Берди. Төө тайлагы менен берди. Төө тайлагы менен берди. Буга да берди. Сиздики да күчтүү болду экен. Биз шашылыш элек. Биз бүгүн бир баланы узатышыбыз керек эле көлгө. Узат этип койсоңуз кетет. Бул салт абдан жайылып баратат окшойт да? Жок, бүгүн бир жакын досубуз кетип атат көлгө. Ошону узатып барат, ушат десеңиз, Мейлиңиздер. Мына достор, таң калба программасында таң калыштуу нерселер боло берет. Эмки эфирден жолукканча саламатта калыңыздар.